Басып жүрөсүң, тамак ичип атасың. Тамак ичип атам. Азыр проблема жок, жакшы бар. Проблема жок, Жакшы жакшы. Эми баягы медицинский вопросты бере бергенде болбойт да. Хорошо? Да? Бүт жакшы болсун. Садыр Жапаров бейтаптардын бөйрөк алмаштыруусуна кеткен чыгымды мамлекет төлөп берет. Кыргызстанда алгачкы ирет бөйрөк операция жасоо колго алынып, февралдын башында 22 жаштагы бейтапка биринчи акысыз бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалды. Учурда 2,5 миңден ашуун кыргызстандык гемодиализ алат. Гемодиализдеги жарандардын бардыгынын бөйрөгүн бекер алмаштыруу пландалууда. Анын шарттары, каражат маселеси кандай чечилет? Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген кезектеги маегинде айтып берди. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жакшы кабарды жар салды. Сиздин тапшырмаңыз менен Кыргызстанда бөйрөк операция жасала баштаганы туурасындагы жаңылык тарады. Бул иш сиздин тапшырмаңыз жана колдооңуз менен башталганы айтылды. Негизи операцияга көп каражат кетет деп көп эле угуп жүрөбүз. Айтсаңыз, каражат маселеси бизде кандай шартта болууда? Мамлекетти гемодиализ алып жаткандарга операцияга бергенге каражат барбы? Саламатчылык. Ооба, өлкөдө өзүбүз бөйрөккө операция жасоону баштадык. Азыркы учурда жалпысынан 2500дөн ашуун гемодиализ алып жаткан жарандарыбыз бар. Мага берген маалыматка ылайык, учурда алардын арасынан 50 бейтап донор таап, толук медициналык изилдөөдөн өтүп, бөйрөк алмаштырууга даярдык иштери башталды. Биринчи бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктады. 2 медициналык бригада күн сайын иштеп, күнүнө 2-3төн бейтаптын бөйрөгүнө операция жасаса болот экен. Кудай буйруса эми мындан ары бөйрөк алмаштыруу улантылат. Бардык гемодиализде жаткан жарандарыбыздын бөйрөк алмаштыруусуна кеткен чыгымды $7-8 миң өкмөт төлөп берет. Эмне үчүн деген суроо туулат. Биз муну менен 2 пайда алып келебиз. Кантип? Бүгүнкү күндө гемодиализ алып жаткан жарандарыбыздын ар бирине мамлекет бир жылда $14-15 миң сарптоодо. Ошону жалпы суммасын эсептесек, 2500 кишиге 3 миллиард сомго жакын каражат кетип жатат. Ошондуктан донор тапкан бейтаптарга $7-8 миң мамлекет берип, четинен бөйрөгүн алмаштырып, сакайтып чыгара берсек, аларга кеткен чыгымдар дароо токтойт. Бир жылда гемодиализде жаткан бир бейтапка кеткен чыгымдын жарымын жумшап, бир бейтаптын бөйрөгүн алмаштырып берсек, бир жылда жумшалчу чыгымдын жарымын жана келерки жылдардын чыгымдарын толук сактап калабыз. Гемодиализден чыкса, өкмөттөн кетип жаткан чыгым дароо токтойт да. Ошондо биринчи пайдабыз жарандарыбызга жардам берип, бөйрөктөрүн алмаштырып берип жатабыз. Экинчи пайдасы мамлекеттин акчасын үнөмдөп калабыз. 10-15 жылдап гемодиализде жаткандар бар. Элестетиңиздер, канча каражат үнөмдөлүп калат. Гемодиализде жаткандар азаят. Ошол сыяктуу эле операция акысы башка чет мамлекеттерде $25 миң $50 миң чейин турат. Муну мен өзүмдүн башымдан өткөргөн үчүн жакшы билем. Эсиңиздерде болсо, 2014-2015 жылдары энем дөөлөттү чет мамлекеттердин бирине алып барып, бөйрөгүн операция жасатып келгенимди айттым эле. Ошол кезде эле операцияга $45 миң бергенбиз. Жол кире, операциядан кийинки реабилитациялоо процедуралары болуп, баш аягы $70 миң кеткен. Анан гемодиализде жаткан жарандарыбыздын баарында эле мындай мүмкүнчүлүк жок да. Ошол үчүн мамлекет жардам берип жатабыз. Шарттары кандай? Бейтап донорду өзү табат. Бул иниси, байкеси, эжеси, сиңдиси деген сыяктуу жакын туугандары жана эң башкысы генетикалык жактан дал келүүсү. Муну бейтаптар өздөрү жакшы билишет. Жакында эле донор боло алчулардын тизмегин кеңейтүүгө жол берген мыйзамга кол койду. Донор табылган соң, бейтаптагы донордагы кадимкидей эле тийиштүү анализдерди тапшырып, толук медициналык изилдөөдөн өтүп, операцияга даярданышат. Андан кийинки процедуралары боюнча суроолоруңар болсо, министрликке кайрылсаңыздар болот. Коомчулукту түйшөлткөн суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Маектешкен кабар кума директору Медербек Шерматалиев. Булак кабар кежи. Мындан бир 20 күн мурун биз ойлодук эле 50 ооруларга бекер бөйрөк алмаш акысыз кылабыз деген. Бирок бүгүн биринчи
акысыз бөйрөк алмаштыруудан кийин мен Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшөм. Садыр Нуркожоевич айтты, бардык мукташтык болуп аткан 2,5 миң гемодиализ алып аткандардын бардыгына биз өкмөт бекер акысыз бөйрөк алмаштыруу болот. Эгер биз бөйрөк алмаштырууну биз көбөйтүп алсак, ошол гемодиализге кетип аткан акчанын бардыгы бюджетте калып, экономия абдан жакшы болот.